Assalamu alaikum урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү. Жалпы Жумурай журт, саламатсыздарбы? Бүгүн сиздерге Ордолу Ош шаарынан ачылыш көрсөтөбүз. Мына биздин артыбызда көрүп турасыздар. Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жаңы окуу корпусу. Бул окуу корпусу 2 жыл ичинде курулуп бүттү. Жалпы сметалык баасы 120 миллион сомго курулуп бүттү. Эгер эсиңиздерде болсо, өлкө башчыбыз, президентибиз Садыр Нуркожоевич мындан 3 ай мурда жай мезгилинде мына ушул имараттын курулушу менен келип таанышып, окуу жайдын жамаатына жана жетекчилигине ыраазычылыгын билдирип, кубаттап кеттиле. Бул окуу жайдын жетекчилиги, жамааты мамлекеттик бюджеттен bir тыйын дагы каражат албастан, ушул эле университеттин өзүнүн контракттан түшкөн каражатын үнөмдөп, анан ушул имаратты куруп койду. Караңыздарчы. Өтө заманбап имарат болуптур. Жалпы 5 кабаттуу имарат. Бул административдик имарат эмес, бул студенттер окуй турган окуу корпусу. Бардык жабдуулары менен азыр ушул окуу корпустун имараттын ачылышы болуп атат. Буга жалпы окутуучулук жамаат, студенттер, коноктор, өкмөттөн дагы коноктор келе жатат. Биз дагы конок катары чакырылдык. Башында айтып коеюн, мен мына ушул Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин бүтүрүүчүсү катары ушул окуу жайдын окуу корпусунун ачылышына конок катары келдим. Анда күбө бололу, бул сүйүнүч кабар. Барыбыз жалпы кабыл алалы. Жүрүңүздөр. Бардыгы электрондоштурулган бул жерде. Студенттер расписанияны ушул жерден көрө алат. Авиен программасында кандай тапшырды акчанын бардыгы боюнча бул жерде маалыматтар бар. Ушул окуу жайда кыргыз тили жана адабияты адистигин бүтүргөн. Ушул окуу жай менен сыймыктанам. Бардык каналlarda дал ушундай. Бүт жаңы форматта жасалган. Анан мен өзүм бул идеям эле да ушундай биздин балдарыбыз да ушундай шарттарда окуса деген. Ушундай кыялданчу элек, анан ошону Кудай кааласа ишке ашырдык. Өтө сонун курулуш болуптур да. Анан бул дагы ушундай эртең ысыкта атайын кондиционерибиз бар. Суукта атайын жылытылат, суукта ысытылат. Экинчи кабат? Экинчи бар, экинчи мына экинчи кабатка чыксак да, лифт менен атайын заманга ылайыкташтырылган заманбап. Студенттер үчүн, келечек жаштар үчүн куттуу окуу корпусу болсун. Биз окуу жайга кирип келдик. Агай, ассаламу алейкум. Ассалам. Амансызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, рахмат. Куттуктайбыз. Имарат жаңы ачылыптыр, бүтүптүр. Мен тааныштырып коеюн. Урматтуу мекендештер, биздин көрүүчүлөр, жалпы Жумурай журт агайыбыз Бекмырза Бекболотович ушул Ош гуманитардык педагогикалык университетинин ректору. Эгер эсиңиздерде болсо, дагы бир жолу эсиңиздерге салам. Мындан 3 ай мурда беле өлкө башчыбыз президент өзү келип ушул имараттын курулуш ишинин жүрүшүн келип көрүп кетти эле. Өзүңүз ушул жерде жүрүп көрсөттүңүз эле. Мына курулуш иши дагы ыкчам, жакшы, сапаттуу жүрүп, мына бүгүн уже ачылыш аземинде турабыз. Бир убактыңызды бөлүп көрсөтүп бере аласызбы, агай? Макул. Сизге микрофон тагып коеюн. Алгачкы суроолордон берейинчи. Бул канча убакытта курулуп бүттү ушул имарат? Бул имарат 2 жылга пландаштырган эле. 1221 жылы октябрь айынын аягында, 2023 жылдын октябрдын аягына деп пландаштырылган. Мына өз мөөнөтүндө биздин куруучулар өз убагында бүтүрүп беришти. Мына Кудай кааласа биздин студенттерибиз заманбап жаңы имаратта Кудай кааласа окуусун башташат. Бул окуу корпусу же административдик? Жок, бул окуу корпусу. Сен азыркы мезгил талабы ушул студенттерге жакшы шарттарды түзүү, балдарга жаңы окуутун технологиялары менен камсыздап берүү ниетинде биз аны административдик корпус эмес, студенттерибиз окуй турган гана окуу корпусу кылууну чечип, мына студенттерибиз гана окуйт бул жерде. Жалпы сметалык баасы канчага турду? Жалпы сметалык баасы өзү 160 миллион болгон. Ал эми тендерден утуп алган фирма 120 миллионго утуп алды. 120 миллион сомго бүтүрүп берди, Бүтүрүп берди. Эң сонун.
мындай көрүүчүлөрүбүзгө, кээ бир жаштарыбыздын мындай эсине салып коелу, Ош гуманитардык педагогикалык институт эле мурда университет болуп калыптанганына 2 жыл болду окшойт, университет болду. Университет. Мурда институт эле. Институт эле. Педагогикалык институт. Педагогикалык. Канчалаган окумуштуулар, аталарыбыз ушул окуу жайда окуп кеткен. Ооба. Жакшы. Анда бир катар көрөлүчү. Жаркырап сонун болуп турбу? Биз эми ушул мүмкүн болушунча санариптештирүү максатында азыр мамлекетибизде баардыгы санариптештирип атат. Биз баардыгы электрондоштурулган бул жерде. Студенттер расписанияны да ушул жерден көрө алат. Авиен программасында кандай тапшырды акчанын баардыгы боюнча бул жерде маалыматтар бар. Студент өзүнүн расписаниясын, ким сабак берет жана сабактардын бүт анализдери ушул жерден маалымат алса болот. Мисалы үчүн мына расписания бираз студент келип көрө алат бул жерден. Кааласа өзүнүн ушул жерден эле көрүп, ушул жерден сабакка кирип кете берет. Бул жерден. Сонун турбабы? Бул баардыгы белгилүү. Мугалимдер дагы ошондой маалымат ала турган болсо, студенттер дагы мисалы үчүн азыр сиздер баягы Авиен деген электрондук система менен иштейсиз? Ооба, Авиен менен программа менен беребиз. Ал Кыргызстан боюнча бардык ал жерде бардыгы электрондоштурулган. Азыр мамлекетибизде бүт президентибиздин саясаты бардыгын санариптештирүү, электрондуга өткө деп атат. Биз анын бардыгына азыр өттүк. Бул жерде расписаниялар илинбейт, бардыгы электрондуу. Студенттер каалаган маалыматты ушул жерден алат. Сон. Андан тышкары бул жерде да ошондой. Бул жерден балдар QR код менен окуйт. Сайыкбай Каралаев Манас тууралуу маалыматты белгилүү жазуучубуздун маалымат, QR кодду коет. Ушул жерде бүт маалыматтарды алышат. Мен сыймыктанып айтаар элем. Мына ушул Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин бүтүрүүчүсүмүн. Ушул окуу жайда кыргыз тили жана адабияты адистигин бүтүргөм. Ушул окуу жай менен сыймыктанам. Окуу жайга кадам басып келгениме дагы сыймыктанам. Ушундай, ушул жерде окуганбыз. Кабинеттерди көрсөк бир катар көрүп коелучу аудиторияларды. Бул жер фойе экен. Фойе бул жер. Бул жер бүт компьютерлер, жаңы технологиядагы компьютерлер булар. Жаңы коюлган. Заманбап го, Бул баягы 3D деген форматта. Бул жерден мугалимдер ушуну өзүнүн предметине каалагандай пайдаланышат. Студенттерибизде ушу мүмкүн болгон баардык шарттарды түзгөнбүз. Студенттер сабактан кийин да ушул 3D форматтан керектүү материалдарды издеп таба алышат. Ушул жерде. Ушул жерден табышат. Бүт мына ремонт, дизайн мындай европейский система менен жасалган. Ошондой жасадык. Аудиторияларга камералар коюлупту. Камералар коюлган, мугалимдер кандай сабак өтүп атат. Бардыгы байкалып турат. Бардыгы байкалып турат. Анан Европа кылганга аракет кылдык эми биз. Заманбап болуп турбу? Заманбап. Бул жагы да ушундай. Бардык каналарда дал ушундай. Бүт жаңы форматта жасалган. Анан мен өзүм бул идеям эле да ушундай биздин балдарыбыз да ушундай шарттарда окуса деген. Ушундай кыялданчу элек, анан ошону Кудай кааласа ишке ашырдык. Бүт мындай санариптик доскалар, экрандар, караңыздар. Бүт маалыматты ушу интернеттен алып эле электрондук окуу куралдары менен ушул жерден эле дароо көрсөтүшөт. Бунун жакшы мүмкүнчүлүгү теория менен практикада айкалышат экен да. Мисалы үчүн мына жерде азыр мына жүрөктүн иштөөсү. Мисалы үчүн кан айлануу, вена, артериялар кайсыл тарапта жайгашкан, ушул бүт видеосу менен ушул жерден мугалимдер көрсөтүп беришет да. Бүт жакшы мүмкүнчүлүк. Анан бардык эмеректер да ушул студенттерге ылайыкташтырылган. Ар бири мына аудиторияда мисалы ар бир студентке өзүнчө парта коюлган. Жакшы. Азыр жаңы система ушундай да. Ошого жараша кылганбыз. Ал эми бул болсо биз студенттер атайын стартаптан утуп алышкан биздин кыздарыбыз. Ошолор өздөрүнүн көргөзмөсүн коюшту. Булар атайын $2000 чейин булар утуп алышкан. Ошого атайын долбоор жазышып. Долбоор жазышып, ошол стартаптын негизинде биздин кыздарыбыз. Өзүбүздүн студенттер экен булар. Булар өзүбүздүн студенттерибиз. Анан өзгөчөлүк дагы бул жерде биз дайым эле саясий ишмерлер эмес, маданий ишмерлерди, эл мугалимдеринин дагы сүрөттөрүн илдик да. Биздин балдарыбыз эми мугалим болгондон кийин бүт багытта болушун. Бул жерде да ошондой мына каналар бүт жасалган. Бүт жаңы жабдуулар менен современный. Бул дагы жаңы аудитория экен. Жаңы бардыгы. Бүт бардык аудиторияга аракет кылдык койгонго. Себеби азыр мезгил талабы ушул болуп атат да. Биз ошого жараша студенттерибизге кылып берели деп атабыз да. Сыртка чыгып эле сырттан эле суктанып, булар да ушундай шарт эмес. Биз деле шарт түзсөк болот экен деген бир сунушту көрсөтөлү деп атабыз. Бул жерде деле ошондой. Мына бардыгын акылдуу доскалар бар. Акылдуу доска. Караңыздарчы.
Бул эми Бул абдан чоң мүмкүнчүлүк. Өзүнүн ручкасы менен кол менен дагы жазса болот буну. Боло берет. Бул кол менен жазылган. Эч кандай эмеси жок. Wi-Fi менен иштей берет. Wi-Fi менен иштей берет. Интернет туташкан, интернет болсо Wi-Fi менен дагы иштей берет. Биз окуганда каякта эле Ушул эми азыр эми жаштар үчүн абдан жакшы шарт. Бир гана окуш керек балдарыбыз. Жакшы. Шылтоо жок, башка шылтоо жок негизи. Буларда дагы дал ошондой. Ушундай. Бул чоң аудитория. Бардык каналар ушундай жасалган. Анан административдик кана кылсак деле деп ойлогонбуз, бирок биз эми чыныгы балдар үчүн гана шарт түзөлү деп ушундай кылып бергенге аракет жасадык да. Жаңы стилде биз баягы сыртты көрүп, анан биздин балдар да ушундай жерде отурса деген кыялдарыбыз бар болчу. Анан ошол кыялдарды ишке ашырганга аракет кылдык. Агай, эки жак болот, эң мыкты жасапсыздар. Мына эшигин көрүп төрүнөт дейт. Наркы окуу корпусуңуздарда мына сиз жетекчиликке келгенден кийин дагы да болсо мындай ремонт иштерин, айланасын кооздоодо көп иштерди жасадыңыздар. Жатаканадагы өзгөрүүлөр көп болду. Анан мына жаңы корпуста дагы өтө сонун курулуш болуптур да. Анан бул дагы ушундай, эртең ысыкта атайын кондиционерибиз бар. Суукта атайын жылытылат, суукта ысытылат. Экинчи кабат? Экинчи бар, экинчи мына экинчи кабатка чыксак да, лифт менен атайын заманга ылайык ташталган, заманбап атайын лифт менен шарт түзгөнбүз сенде. Президентибиз 3 ай мурда келип кетти. 3 ай мурда жай мезгилде келип кеткен. Видеосун көрдүк эле. Президент сайттардан чыккан эле. Сайтка чыгып, лифт менен чыгат экенбиз. Лифт менен чыгабыз. Жогорга келиңиздер. Анча-мынча мүмкүнчүлүгү чектелген студенттер болуп калышы мүмкүн. Экинчи кабатка чыгалы. Жалпы бул канча? 4 кабатпы, 5 кабат? 5 кабат. 5 кабат. Подвалы менен бул 6 кабат. Азыр учурда Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде канча студент окуйт агай? 14 миңге жакын студент окуйт азыр. Канча факультет бар? 6 факультет, 1 коллежибиз бар. 6 факультет, 1 коллежибиз бар. Контракт төлөмдөрү минимум канча сомдон канча сомго чейин? 20 миңден 26 миңге чейин. 26 миңге чейин. Эң Кыргызстандагы эң мындай минимальный контракт bizde. Söyle bak аймактарынан келген үчүн студенттерибиз ошон үчүн биз контракт өтө чоң. 20 миң сомну тегелеген. Жок, 20 орто билим үчүн 20 миң, ал эми жогорку билим үчүн 26 миңден 27 миңге чейин. Андан жогору эмес. Азыр агай, мына кээ бир мектептер, бала бакчалар ошончо сумманы талап кылып атпайбы? Сиз 1 жыл ошону сурап атасыз. 1 жыл ошону сурап атабыз. Анан тем более педагогикалык багытта бул ушул жерде атайын конференция зал, бул жерде да ушундай акылдуу доскалар, бардык шарттар түзүлгөн. Мен сөз таба албай калдым агай. Сөз таба албай калдым. Рахмат. Эң мыкты. Ушу балдарга жакшы шарт түзүлсө деп ниеттеп жүрдүм эле, ошо ниетке жеттик да. Ушу биздин балдар дагы окусун депчи, жаңы шарттар. Мындай шартта окубаган студенттерге билбейм, эч нерсе дей албайбыз. Мындай шартта окуш керек, башка шылтоо жок. Компьютерлер менен иштешет. Бир атайын ушундай бир дизайн кылдык да, балкончо кылдык да, балдар бош убактыларында. Андан кийин атайын мына бизде мындай кеңири жазында айланабыз абдан жакшы көрүнөт, ошон үчүн балдарыбыз эс алууда кылганбыз. Анан атайын студенттердин бул чыгармачылыгы, студенттерибиздин баягы бош убактыларына сүрөт тартып, анан атайын конференциялар болгондо ушул жерлерде атайын меймандар үчүн кичинекей чай питилерди уюштуруп, кофе брейктер үчүн, анан студенттерибиз сабактан бошогон учурларда ушул жерлерде чыгып турушат. Семинар, тренингтер өтүлөт. Студенттер үчүн дагы. Студенттер үчүн. Агай, ошо чет өлкөлүк башка өлкөдөгү, коңшу өлкөлөрдөгү, Европа же болбосо чыгыш өлкөлөрүндөгү окуу жайлар менен да келишим түзүп, студенттерди ал жака жөнөтүп, тажрыйба алмашуулар болуп атса керек. Бул бизде Россиядагы вуздар менен, Кыргыз, Өзбекстанды, Казакстандан, Түркиядагы көптөгөн өлкөлөр менен биздин кызматташтарыбыз бар. Ал жактарга студенттерибиз мобилдүүлүк боюнча, мугалимдерибиз билимин өркүндөтүү боюнча биз жылында январь айында мугалимдерди, 20га жакын мугалимдерди биз атайын чет жака окууга жөнөтүп турабыз. Алар барып, ал жактан жаңы технологияларды, предметине байланышкан жаңы өзгөрүүлөрдү алып келип, бул жерге студенттерибизге маалыматтарды берип турат. Имаратты куруу
кыйынга турбадыбы агай? Эми имаратты куруу бул кыйынга турган жок. Себебинде биз ушул өзүбүздө атайын эсептен ушул үнөмдөө аркылуу ушул студенттерибизге бир жаңы шартта түзсөк деген сунуш менен ушу жамаатка чыгып, анан жамаатта колдоп, мына ошонун негизинде ушул имаратты курдук. Өткөндө президентибиз дагы айтты, курса болот экен, иштесе болот экен деп. Мамлекеттик бюджеттен Жок, акча албадыңыз? жок, алган жокпуз. Бир тиын албадыңыз? Бир тиын алган жокпуз. Баардыгы өзүбүздүн атайын каражаттын эсебинен. Каражаттын эсебинен. Ошо контракттан түшкөн өздүк эсептен экономдоп отуруп ушул имаратты курдук. Демек курса болот турбу? Экономдосо. Курсак болот. Иштесек да болот. Иштесе болот. Мына ушул жерде жыйынтыктайлы. Урматтуу мекендештер, мен ыраазычылык билдирем сиздерге. Азыр ушул имараттын ачылышын сиздерге көрсөтөбүз. Ушу өкмөттөн дагы меймандар келе жатат. Сизге ыраазычылык билдирем. Рахмат. Бул жагы ушу өлкө башчыбыз айткандай эле азаматтык кылыпсыздар. Негизи билим бул эң биринчи орунда турган нерсе. Рахмат. Жаштарга татыктуу билим бермейинче алдыда биз келечекти көрө албайбыз агай. Рахмат. Ошон үчүн сиздерде мындай түшүк көп. Рахмат. Рахмат айтам. Аманчылыкта көрүшөлү. Азыр алдыда ушул имараттын ачылышы, көңүл буруңуздар, аягына чейин көрүңүздөр. Бул окуу жайды кубаттайлы. Мен Ош мамлекеттик педагогикалык университети менен сыймыктанам. Алыстабай туруңуздар. Рахмат. Рахмат. Бүгүнкү кереметтүү имараттын ачылышына келип, жакшылыкты тең бөлүшүп келген жалпы коноктор, бүгүнкү салтанаттуу аземге барыңыздар, кош келиңиздер. Мындай заңкайган имарат бүткөндө алысына, конокторуна тайгунанды жаптырган, жамааты менен жабыла көтөрүп, ушундай таштуу жерди бак кылган жетекчибиздин дагы кубанып турган чагы. Андыктан бүгүнкү салтанаттуу аземди ачуу үчүн жана конокторго сөз берүү үчүн ушундай имараттын куруучунун демилгечиси, Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору, педагогика илимдеринин доктору, профессор Зулуев Бекмурза Бекболотовичке берилет. Саламатсыздарбы, кадырлуу коноктор, куттуу окуу жайдын эмгек жамааты, урматтуу Эдил Жолдубаевич, Эрнис Мукашбекович жана жалпы тилектештер, баарыңыздар бүгүнкү салтанатка кош келиңиздер. Баарыңызга белгилүү бүгүн ата-бабаларды эскерүү күнү. Дал ушундай тарыхый датага туш келген куттуу окуу жайыбыздын жаңы имаратынын келечеги кең, даңгыл жолу ийгиликтүү болсун. Педагогторду даярдоонун түптүү ортосуна айланып, эчендеген мыкты педагогторду тарбиялап, өз кесибинин касыккан адистерин уядан учуруп, өлкөдө эң биринчилерден болуп ачылган ушул окуу жайдын бүгүнкүдөй даражага жетишинде ар бириңиздердин өзгөчө салымыңыздар бар. Бул жаңы имаратты курууда өзгөчө жаңы инновациялык табылгалар эске алынып, акыркы үлгүдөгү технологиялык жабдыктар, акылдуу каражаттар, жаңы имараттын жалпы аянтты 3,5 миң квадрат метрди түзүп, билим алууга зарыл болгон бардык шарттар, коопсуздук эрежелер, санитардык талаптардын бардык эрежелерге ылайык каралган. Алгачкы куруу иштери 2021 жылдын октябрь айында башталып, 2023 жылдын октябрь айында бүткөрүү пландалган эле. Дал ушул мезгил аралыгында тынымсыз эмгектенген жамааттын аракети менен ушул окуу жай мерчилделген саатта бүтүп колдонууга берилип жаткандыгы да баарыбызды кубандырат. Өзгөчө ушул курулушту курган биздин ушул курулушчуларга, анын жетекчилерине терең ыраазычылык билдирем. Жалпы кадырлуу конокторго, жалпы жамаатыбыздын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе, урматтуу коноктор, азыркы сөздү Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Байсалов Эдил Жолдубаевичке берсек. Өтө кубанычтуу шаранын катышуучулары, урматтуу ректор Эрнис Мукашбекович, жерде отурган кадырлуу
аксакалдарыбыз, агай, эжелер, жалпы жамаат, анан албетте ушул университеттин эң негизги каармандары биздин студенттерибиз. Ушул студенттерге арналып ушундай имарат бүгүн өтө салтанаттуу ачылышында катышканы турабыз. Мугалимдерди даярдоонун түптүү устаканасына айланган Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин билим алууга негизделген куттуу имараттын салтанаттуу түрдө ачып жаткандыгыбыз чоң кубаныч. Жетекчиликтин өз кызматкерлерине карата жакшы шарттарды жаратуусу жана учурдагы дүйнөлүк масштабка умтулган программаларды ишке ашыруу аркылуу окуу жайда түзүлгөн жагдайлардын жакшы нукта коюлгандыгы даана көрүнүп турат. Бул жаңылуулар сөзсүз түрдө мыкты жемишин берери талашсыз. Мугалимдерди ушу бүтүн республиканын тоолуу райондоруна жеткирген бирден бир окуу жай. Башка окуу жайларда бухгалтериясы барбы, инженери барбы, башкасын кошуп өтөт. А бул окуу жай чыныгы мугалимдердин устаканасы. Мен ушул окуу жайды көп жылдан бери билген адам катары. Чалды бары чыккан базардын үстүндөгү зданиядан кийин мынандай заманбап зданияларга келип окутуп атыш, мынандай бүгүнкүдөй чоң имараттын ачылышы бул жамааттын эмгеги. Жамааттын эмес, ошол ректордун эмгеги деп. Кыргызда бекеринен айтпайт. Беги жакшынын эли жакшы, эли жакшынын беги жакшы. Жетекчиңер менен жамааттын биримдешкен ынтымактыгынан ушундай бир сонун ийгиликтер жаралып атат да. Агай эжекелер жана биздин сүйүктүү студент жаштар. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгары мыкты өкүлү Жантаев Элчибек Нуржадиевдин жана өкүлчүлүктө эмгектенген кызматкерлердин атынан университеттин жаңы заманбап имаратынын ачылышы менен чын дилибизден куттуктайбыз. Ош мамлекеттик педагогикалык университети Кыргызстандын түштүк аймагында жайгашкан республикалык ири жогорку окуу жайларынын бири, жаштарга билим берип, мамлекеттин интеллектуалдык ресурсун байытып, эл чарпасына билим берүү тармагына керектүү адистерди тарбиялап, гуманитардык социалдык багытта илимий ачылыштардын үстүндө бир топ максаттуу жана маанилүү жумуштарды жасап келүүдө. Akıllı panellerdi koyduk, ballar şurada rastleniyor, anıya, kандай mal yok olsun, şunu bağlı şu yerde var. Ana iki yerde var, zalda var. Sana teştirgen, айтпаса. Bizde bardық bilimler prosesi, anıya baylanışta iş hareketler толығымен саналып тештирилген. Hem bu panellerdi bayғанымыздың себебі, әрбір şu жерге кірген студент, мұғалім, олардың иштешіне же болса жеке кабинетіне кіргенде, ал жерде өздерінің логин паролымен жеке кабинетінен расписанияларын, же болса мұғалімдер өздерінің анча-мынча иш әрекеттерін жеке кабинеттен ушул жерден аткарып. АВН деген эмне ошол? АВН бул билим берүү процессин жөнгө салуучу маалыматтар системасы аталышы АВН. Бирок уже стандартный, да? Кыргызстан боюнча стандартный, анан өзүбүздүн окуу жайдын өзгөчөлүгүнө ыңгайга жараша улам өзгөртүп турабыз, алар менен атайын келишим бар, ошонун негизинде өзгөртүп турабыз. Жолдош, бул азыр билесиз, атайын студенттердин бизнес идеялары. Окуу жайдын базасында бизнес инкубатор ачылган. Ошонун базасында биз бизнес стартаптар баштаганбыз. Осы 2 болот. Анан өзүбүз баргенден болот, ошого баргенден алуу жайыптуу максатында. Что жасап атасыздар ушуну? Өзү жасайт. Мындай иштеп жасасак болот. Ал эми мындай кылып, сааттарды жасасак болот. Бул эмнеден ошону? Бул смоладан жасалган. Ал эми булар кипстен жасалган. Канча утуп алдың? Биз ошо университеттин колдосунун алкагында эле ишке ашырдык дагы. Канадан жакшы. Атыңыз ким? Тазагүл. Молодцы, аябай коосулуу, ким оозунда карабашты.
Батарейкасы бар жеріне. Күйіп тұрабы? Көчіп-көсінде болады. Бардығы аралашып әлі үшін оқышау жер? Жоқ, бұл жерге 3 факультет келеді. 3 факультет. Самый. Қалғандары болса, қалғандар хотя бы кирип шыққанға мындай султанганға рұқсат па? Болады, рұқсат. Ана бұндай шарт бардық башқа имараттарға салышат. Да? Машин басталып. Мен Атраза Қызайзат, биология саласынан біремін. Сала ұшында біз 3D форматтағы видеоларын іздетеміз. Мысалы үшін жүректің ички анатомиялық түзілішін көрсеткенде ушундай анимациялық видео негізінде қараймыз. Мысалы үшін бізге ОРТ тестке жауап беріп, тестке дайындаған оқушылар келе, студенттер келе, биологияда темасына келгенде, анын клапандарын көрсеткенде детальный көрсету үшін ушундай 3D. Бұл Карин 3D, это платный. Бұл бесплатный мемлекетте бар, платный форматында бар. Біз ошон колдонобуз. Бул жерде ошол каалагандай теманы издесек, бул жакка чыгарып беребиз. Платныйсы канча сом экен? $14. $14 айына. Айына. Эми ушуну мисалы биздин ар бир мугалимде болуш керек да, туурабы? Биология мугалимде ар бир мектепте болуш керек да, туурабы? Өзүнүн аккаунту менен сатып алса, $14 менен ошол бир ай колдоно берет. Проектті заказ қылып, шығамызда архитектор жеке бар, ошол берді. Идея өзіміздікі. Бұл жерде де барлық. Biz sınavda bizim biyoloji adistigi boyunca Mosaic Education programması boyunca bu panel programması ayabay жақсы екен. Әкелі мұны жылдырып, монтип жылдырсақ болады. Андан башқа әрбір дененің бөліктерін көрсек болады да, ал бөліктерін мисал үшін көргенде да мұны жылдырып, мисал үшін башыны көріш керек болса, мұны башыны жақындатып